Саламатсыздарбы? Улуттук олимпиадага окуучулар кантип катталышса болот? Улуттук олимпиада бул так илимдер предмети боюнча болот. Башкача айтканда математика, информатика, химия, биология, физика предметтери боюнча болот. Улуттук олимпиадага окуучулар катталуу үчүн ар бир окуучунун өзүндө электрондук күндөлүк тиркемеси болуш керек. Эгерде окуучу кичине класстарда окуса, анда сиз мугалими катарында же ата-энеси катарында ал окуучунун улуттук олимпиадага катталуусуна окуучунун телефону аркылуу катталууга жардам берсеңиз болот. Эгерде окуучу чоң класстарда окуса, анда ал окуучу улуттук олимпиадага өзүнүн телефону аркылуу электрондук күндөлүк тиркемеси менен катталса болот. Ал үчүн электрондук күндөлүк тиркемесине киришет. Киргенден кийин сол тарапта турган 3 сызыкты басат. 3 сызыкты басканда бул жерден менюлар чыгат. Менюлардын катарында олимпиадага катталуу деген бөлүм бар. Эгерде бул жерде олимпиадага катталуу бөлүмү чыкпаса, анда ал окуучу өзүнүн телефонунан электрондук күндөлүк тиркемесини жаңылоо керек. Башкача айтканда обновление жасаш керек. Обновление кылуу үчүн Google Play'ге кирип, күндөлүк деп жазса, ал жерден орнотулган күндөлүк тиркемеси чыгат. Ошол жерден обновить деген баскычты басып коет. Баскычты басып, кайра күндөлүк тиркемесине кирип, 3 сызыкты басканда бул жерден олимпиадага катталуу деген бөлүм чыгып калат. Ал бөлүмдү тандаганда кийинки бет ачылат. Бул жерде жеке маалыматы деген бөлүм ачылат. Биринчи сапта почта деп турат. Почта деген жерде окуучунун азыркы учурда окуп жаткан классы автоматтык түрдө чыгып калат. Ал жердеги класстын аталышын өчүрүп, ал жерге окуучунун электрондук поштасын жазабыз. Электрондук поштаны жазгандан кийин экинчи сапта телефон деген сап турат. Ал жерге окуучунун телефон номерин жазабыз. Окуучунун телефон номерини жазгандан кийин 3-чү сапта Telegram деген сап турат. Ал жерге окуучунун Telegramга катталгандагы номерин жазабыз. Башкача айтканда Telegram номерин жазабыз. Telegram номерин жазгандан кийин 4-чү сапта мугалимдин, окутуучунун аты жөнү деп турат. Башкача айтканда маалымат деп турат. Эгерде окуучу математика предметин тандаса, математика предметинен окуткан мугалимдин аты жөнүн жазабыз. Эгерде окуучу бир нече предметти тандаса, ошол предметтер боюнча окуткан мугалимдердин аты жөнүн жазабыз. Андан кийин 5-чи сапта дивизион деген сап турат. Дивизион деген сапты басканда ал жерден юниор жана сеньор деген эки бөлүм чыгат. Эгерде бала кенже класстарда окуса, башкача айтканда 1-4 класстарда окуса, анда юниор деген тандайбыз. Эгерде бала жогорку класстарда окуса, сеньор дегенди тандайбыз. Олимпиадаларга катышуу деген жолчого окуучу буга чейин предметтик олимпиадалардын кандай түрлөрүнө катышкан болсо, ошол катышкан олимпиадалардын тизмесин ушул жолчого жазып чыгат. Андан кийин сабак тандаңыз деп турат. Сабак тандаңыз деген жерден кеминде бир предметти тандаш керек. Эгерде бир нече предметке катышууну кааласа, анда бир нече предметтерди тандаса болот. Предметтерди тандагандан кийин катышуу деген баскычты басат. Катышуу деген баскычты басканда сиз ийгиликтүү катталдыңыз деген билдирүү чыгат. Демек, жашыл белги чыккандан кийин сиз улуттук олимпиадага катталган болуп эсептелесиз. Улуттук олимпиада башталганда сиз ошол катталуунун негизинде олимпиадага катышсаңыз болот. Олимпиада 4 этаптан турат. Биринчи, экинчи этап онлайн болот. Ал эми 3-чү, 4-чү этап офлайн түрүндө болот. Демек, окуучулар ушул электрондук күндөлүк тиркемеси аркылуу улуттук олимпиадага катталып, олимпиадага катышса болот. Эгерде олимпиада башталганга чейин окуучунун маалыматтары өзгөрүп кетсе,
анда кайрадан электрондук күндөлүк тиркемесине кирип маалыматтарыны өзгөртүп койсо болот. Ал үчүн электрондук күндөлүккө кирет. Электрондук күндөлүккө киргенден кийин сол тарапта турган 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин бул жерден Олимпиада катталуу бөлүмүн тандайбыз. Катталуу бөлүмүн тандаганыбызда буга чейинки сакталган маалыматтар чыгат. Эгерде кайсы маалыматтары өзгөрүп кеткен болсо, ошол маалыматтарды өзгөртүп жазып чыксак болот. Мисалы, электрондук поштасы өзгөргөн болсо, электрондук поштасыны, эгерде телефон номерлери өзгөрүп кеткен болсо, телефон номерлерин өзгөртсөк болот. Ошондой эле дагы кошумча предметтерди тандагысы келсе, анда сабак тандоо бөлүмүнөн өзү каалаган дагы кошумча предметтерди тандаса болот. Эгер кааласа, бардык предметтерди тандаса болот. Бардык маалыматтарды өзгөрткөндөн кийин төмөн жактагы жаңыртуу деген баскычты басканда жаңыртуу ийгиликтүү аяктады деген билдирүү чыгат. Ушундай кылып маалыматтарды өзгөртүп койсо болот.